Президенттин Ысык Көл областындагы Yoruklu өкүлү Иманбетов Иляс жеңишүүчүнүн атынан майрамыңыз куттуу болсун. Ушул күндө келгенде сиздердин салымыңыздар чоң, убагында аябай эмгек кылгансыздар. Амантурата кылымсыроо жашаса да акылы тунук баскан турганы тың. Өткөндө эске салган тарых барактары ардагердин зээнин кейтет. Анткени тынчтык өкүм сүрбөгөн мезгил кандуу жылдарды баштан кечирген. Аксакалдык накыл кебин айтып тынчтык каалап, ак батасын берүүдөн танбайт. İşte atkan acıoğuzluğa jardan berip, oldan buttan alıp bir jakadan baş çıkarıp, bir jengden kol çıkarganday olup, barıp çoğu işleşүүsü zarıl. Oşun üçün barılarga çoğu rahmat kelgenlerine men razımın, o men kılıp koyaglar. O men. 97 жаштагы ардагер айылдагы райондогу аркыл иш-чараларга катышып турат. Облустук өкүлдүн орун басары Улан Далиев мекенди коргоо күнү менен куттуктап, ардагерден кабар алды. Армиянын күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Барыңан аман эсен болсун, элде тынччылык болсун, биздин Кыргызстан өсүн. Биздин район боюнча жалгыз ветераныбыз Токтоназаров Амантур атабызды куттуктап келгенбиз. Ысык Көл ыйгарым укуктуу өкүлдүн биринчи орун басары Далиев Улан Ишенович, анан биз 7 ай өкмөттүн башчысы менен болуп чогуу куттуктап келгенбиз. Өзүбүздүн белектерибиз менен атабызга узун өмүр, чын ден соолук каалоо менен эли журтубузга да тынччылык, токчулук, ошондогудай аламат эч качан эли журтубузда болбосун каалайбыз. Өлкөдөгү, дүйнөдөгү маалыматтардан артта калбай кабар алып турарын айтып, Кыргызстандын өсүшүнө болгон кадамдарды баалады. Келечек муун үчүн жаркын келечек тартуулаган ардагер менен бүтүндөй район, облус эли сыймыктанып келет. Жанара Сагындыкова, Нурдин Нурманбетов, Сергей Мишенко, 7 району.